Binance'ga киребиз. Binance'га регистрация, верификациядан өтүп аласыздар. Андан кийин бул жерден биз актив деген жакты басабыз. Мынакей ылдый коңгуштагы кнопка активди бассак, бизде азыр 62 доллар бар бул жерде USDT. Ал үчүн биз мынакей внести деген кнопканы басабыз. И бул жерде мынакей внесите актив деп атат. То есть бул жактан биз купить за KJS деген. Бул мындай эң оңой жолун көрсөтүп атат сиздерге. P2P'ден алган эмес. KJS деген ошо стейблкоин аркылуу USDT алганды көрсөтөм азыр мынакей. Купить за KJS деген кнопканы басабыз. Андан кийин мына жерде отдаете деген жерге USDT эмес, бул жерден биз могу сом дегенди тандайбыз. Сомду тандаганда бизге автоматически KJS-ни предлагать этет. Көрүңүздөр, ушул биз өзүбүздүн сомубузду эми банктагына, то есть мындайча айтканда криптосомго алмаштырып алабыз да. KJS деген бул криптосомдо мындайча айтканда. Буну USDT кылбайсыздар бул жерде. KJS деп болуш керек. Эми бул жакта мынакей оплатить с помощью деп атпайбы, көрүнөр RQR депчи. То есть бул жерде болсо, эгер эми банк эмес башка банк болсо өзгөртүп аласыздар. Ал үчүн муну бассаңыздар, банктардын түрү чыгат да. Изменить деп коеюн мына. Бул жерде банктардын түрү чыгат, көрүңүздөр. Ушул жерден өзүңүздөрдүн банкты тандап аласыздар. Кайсыл банк аркылуу төлөсөңүздөр. Биздики М банк аркылуу төлөнөт, ошон үчүн М банкты калтырабыз. Дальше. Бул жерден канча сомго сатып алабыз? Ошону бул жакка жазабыз да. Биз азыр 4000 сомго сатып алабыз. 4000 деп жазабыз бул жерге. 1968 KJS болот да мындай. Бул болсо, эмеси азыраак түшөт, мынакей бул комиссиясын кармап калып атат, нары жакта. Ошондо 32 сом комиссия кармап калып атат да. То есть мамлекетке деле пайдабыз тиет да, ошо KJS менен пополнение кылсак эгерде. USDT да ошо KJS аркылуу алсаңыздар, өзүнчө пайда көрөт да бул KJS да. Теперь предосмотр ордера деп турбайбы, ошол кнопканы басабыз. Мынакей 3968 деп турат, бул жерде галочка коюшубуз керек обязательно. Анан ушул жерде мынагы earn деп турбайбы, көрүңүздөрбү, бул стейкингке ташталат да. Ошон үчүн ушул кнопканы обязательно өчүрөбүз мынтип. Андан кийин подтвердить дегенди басабыз. Секунда бүтө электе. Обработка деп кетти. Сразу бизди М банкка ыргытат да, бул өзү автоматически мынтип чыгып калат, көрүңүздөрбү. Услуга Binance пополнение деп чыгат. То есть Binance'дын адресине которобуз да, мындайча айтканда акчаны сомду. И 4000 сомду оплатить деп кнопканы басабыз. Мынакей оплатить деп баскандан кийин подтвердить дейбиз. Все, бүттү, биз кетти. Акчабызды 4000 сомду котордук. Эми болсо кайра Binance'га киребиз. Вы произвели оплату деп сурап атат. Платеж завершен деген кнопканы басабыз. Успешно деп мынакей көрүңүздөрбү, уже 3968. Перейти к активам деген кнопканы басабыз. Эми бул жерде 62 болчу, азыр мынакей обновить этебиз. Бул жерге KJS кошулуп калды, 3968. Эми ушул KJS-ни кантип USDT-га айлантабыз? Бул 45 USDT болот. Мына жерде көрүңүздөр 45.39 деп турат. Ушуну кантип USDT-га алмаштырабыз? Ал үчүн биз ошо KJS-ни эле басабыз. Басканда мына мондай торговля деп торговый паралар чыгат да. Мына KJS USDT, KJS Euro деп. Бул болсо Binance'дын стейблкоину, бул Tether компаниясынын USDT деген стейблкоину. Бизге USDT керек, ошон үчүн биз KJS-ни тандайбыз. Андан кийин мына KJS USDT деп бизди мына торговля деген жакка ыргытты. Бул жерден биздики мына жерибиз рыночный эле болуп туруш керек, Анан мына продать деген жагын басабыз. Басканда мына 3968 доступно деп көрүнүп турат мына жерде. Эми бул жерден мисалы үчүн мына ползунок деле до конца жылдырып коебуз. Жылдырсак мына жерге сумма 3968 полный чыкты. Эми ушу продать деген кнопканы басып коебуз. Все. Мынакей биздики доступно 0.002 деген калды. Купить деген жагыбызды бассак, бул жерде доступно 108 USDT деп турат, көрүңүздөрбү. Эми болсо мына актив өзүбүздүн Binance'дын кошелегине киребиз, активы деген жакка. Кнопкасын басабыз. Бул жерде биздики 108 USDT болуп калды. KJS-ни биз USDT-га алмаштап койдук да, көрдүңүздөрбү? То есть ушинтип эле USDT сатып алсаңыздар болот бир жерден. Сиздин колдооңуз жаңы акысыз видео сабактарды жаратууга дем берет. Эгер бул сабактар сиз үчүн пайдалуу болсо, QR код аркылуу каалаган суммада колдоо көрсөтө аласыз. Чоң рахмат. Видео сабактар аркылуу окуу сизге ыңгайсыз болсо, же өз алдынча үйрөнүүдөн коркуп жатсаңыз, анда жеке окуудан өтсөңүз болот. Жеке окууга жазылуу үчүн мага дайрект аркылуу обучение деп жазыңыз.